Менин атым Мээрим. Кара Балта шаарынан болом. Сартбаева. Бул кооперативди ошо өзү менин кайнежем ошо көрүптүр да ютубтардан. Мен эле эмес, ошо көп ютубтардан ошо көп эле ошо алгандарды көрүп, анан кийин Кыргызстанга келгенден кийин ошо бир аз акча топтоп келгенде ушул жака келгенбиз чогуу келип. Анан пандемия байланыштуу ал кайра кетиш керек болуп калды жумушунанчы Москвага. Анан кийин ал айтты да, мен кайра ошо келе албай калсам, вдруг ушундай жолдун проблемалары болуп кетсе, сага оформление боло берсин депчи. Үй сенин намыңа боло берсин деп договорду ошон үчүн мен менен түзүлгөн да бияк кооперативдечи. 2021 январь айында келгенбиз, 8 январда. Договорду да 8 январь деп жүрөт да даже. Биз ошондо келдик, келип бул жака 1 миллионго жазылдык да ошондо. Анан ошо 250 миң 30% төккүлө деди, ошону төктүк. 250 миң төктүк да ошондо. 25%. Ооба. Ошону төктүк. Анан болду, очередке турдук. Анан бизге апрелдин апрелдин башы, марттын аягы, то эле апрелдин башы чалды бияктан Аман биздин эмечи, куратор. Куратор болуп калабы? Аманга келгенбиз биз. Консультант. Консультантыбыз. Ошол келип, ошол айтканда эме деп, ошо мага сүйүнчүлөдү, эже үй карай бериңиздер, мына ошо азыр убактыңар, ошо 1 ай бердик депчи. Анан 1 ай ичи биз уже карадык. Көп жактан карап, анан ушул жерден таптык. Ошол Чыңгыз Айтматов көчөсүнөн, госрегистрдин маңдайынан. Ошондо бизге биз турдук январда, 8 январда турдук. Биздин очередибиз ошондо 3 ай. Январь, февраль, март, апрель. 4 айда келди да. 4 айда келди очередибиз. Ошо эжебиз Москвада иштейт. Анан бул үйдү ошо алабыз деп, ошо жоопкерчиликти ошо биз жолдошум экөөбүз алдык. Ошо бир туугандары болуп, анан чуркап, ошо аракет кылып, бүгүн ошо үйлөрдү издеп, бүт жактан карап, толтура көп жактан карадык. Анан ошо эң эле жаккан жер ушул жер бизге да жакты, эжебизге да жакты. Ошо ар бир барган жактан съемка кылып аттык, мына фотосун жөнөтүп аттык, адреси бул экен, бул жерде школа бар экен деп көп вариант айттык. Анан ушул жер жакты да. Көңүлүбүзгө да по карману дагы, мындайча айтканда, биз жазылган миллионго дагы анан үстүнө өзүбүз коштук да $1000. Ошондо 13кө болду. Өзү негизи $14,000 деп сураптыр. Анан 13кө түштү эже. $1000 өзүбүз бердик, 12син келечек кооператив төлөп берди ошондо. Биз башында ошо 10 жылга деп бөлдүргөнбүз. 10 жылга деп бөлдүргөндө 8300дөн айланган да примерночу. Анан кийин ошо кече күнү эсептеп, ошо кайра эме кылдык да, азайттык жылынчы. Ошондо 8 жылга договор түзүлдү. 8 жылга 10 миңдин тегереги болот. 10 миң сом ай сайын. Хозяйка квартиранын хозяйкасы менен жолуктук, алуучубузданчы, продавец менен, эже менен. Госрегистрден жолугуп, бияктан юрист барды, баардыгыбыз барып, ошо госрегистрден купля-продажа договор кылдык. Үйдү толук менин наамым өткөрдү полностью.